Алейкум, урматтуу мекендештер. Easy Drive деген такса паркка келип калдым. Кимге арендага жаңы жакшы машиналар керек болсо, Easy Drive'га келе бересиздер. Бакабайке сиздерди күтүп алат, тосуп алат дагы. Каалаган машинаңыздарды тандап берет бияктан. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана такси жамааты. Машиналар келди. Бизде жаңылык жаңы такса парк Easy Drive'га жаңы эконом класстагы Volkswagen Jetta машиналар келди. Жакынкы күндөр ишке даяр болот. Кудай кааласа сезон башталды. Сезонго даярданып атабыз. Зимний резиналарыбызга чейин келген. Экономдордун бааларын айтканда, эконом баалары мурункуга караганда 100 рубль көтөрүлдү. Ноябрдын 1-ине чейин каждый водительге биз аскоп жасап беришибиз керек. Буга чейин 1600дөн болсо, азыр 1700дөн эконом класстар. Комфорт класстар 2300дөн башталат, 2600гө чейин. Комфорт плюстар 2400 рубльдан 3200 рубльга чейин достор. Келсеңиздер болот. Биз дайыма ушул жердебиз. 1-күндөн 5-күнгө чейин. Эртең менен саат 11ден кечки саат 7ге чейин любой время келсеңиздер, сиздерге ылайык машинаны таап бергени ушунчалык аракет кылабыз. Салам алейкум. Экранда турат телефон номерлер, адреси турат экранда. Ошол номерлерге чалып, ошол адреске келе бересиңер. Бардыгыңыздарды күтөбүз. Чоң рахмат. Так, достор, ассаламу алейкум. Кутмандуу кушубак күнүңөр менен кандайсыңар? Денсаулыктар иштери жакшыбы? Мен бүгүн бизнес класс менен ишке чыгып атам. Машинамды силерге бир сыйра көргөзүп коеюн. Обзор кылыпчы. Mercedes E-класс жылы 2020. Комплектациясы бомж комплектация, бирок состояниясы идеал экен. Пробегин силерге көргөзүп коеюнчу. Пробегин көргөндө эле силерге будет все ясно дегендейчи. Мына пробеги 90 000. Кече машина жаңы чыкты. Кече машина жаңы чыгып, оформление болуп, мен бүгүн ишке чыктым бул машина менен. Салон көрсөңөр, вообще мощный экен. Салон жакшы, свежий. По кузову дагы, мына кожалардын состояниялары, немелери, эшиктин ручкалары аябай жакшы экен. Машинаны бир сыйра жууп тазалап, суу алып салып, анан кийин жумушка чыгып атам. Дискалары дагы простой, самый простой комплектациясы Mercedes'тин. Бирок мына по кузову карасаңар, зазорлору аябай жакшы экен, немелери, царапиналары жок. Жакшы, өтө жакшы, өтө сонун машина экен. Бунун износ боло элек, өзүнүн оригинальный запчастьтары, китайский запчастьтарга алмаша элек. Пока Mercedes ушундай болгондо Mercedes да жаңы кезиндечи, анан уже китайский запчастьтарга алмашып, анча-мынча жерлери сүзүлүп калгандан кийин уже Mercedes уже не тот болуп калат анан. Так, мондай бирок дискалары чийилип калыптыр. Как можно, да, вот эти диски поцарапать? Но умудрились. 19 болсо же 20 болсо бир жөн да, 17-чи радиустагы дөңгөлөктөрдү дагы чийип коюптур. Азыр машинаны жаңы эле паркка кошуп, фотоконтролго өтүп алып туруп, фотоконтролдон өтүп алып туруп, анан кийин жумушту баштайбыз, Кудай буйрса. Сменаны 12 саат кылып иштеп, тартып видеого киргизем. Кудай буйрса, мына карагылачы чекчейип турган. Жакты мага бул машина. 2020 дагы 2 жыл иштейт бизнес класста. Так, что-то жигиттер машинаны от алганыма жакпай атат, силерге угулуп атабы? Мындай слишком эле гүрүлдөп от алып атат, как будто мындай дизелдей болупчу. На самом деле, бирок бул бензин. Линияга чыгайлы, уже фотоконтролду жибердим. Бир аз күйүп атыптыр коэффициент. Жумушту баштайлы. Өткөндө ба Лисян айдап жүрбөдүм беле. Лисянды алайын деп немеге эсептетип, кредитке да эсептетип көрдүк. Лизингке да эсептетип көрдүк. Аябай эле кымбат болуп калат экен. 220 канча миңден болуп калат экен. И то 10% первоначальный суммасын бергенден кийинчи 5 жылга. Ошон үчүн что-то передумал. Слишком эле көп сумма болуп калат. Антип рисковать эткенин кереги жок. Так что пока азыр мындай эле жүрүп туралы, анан кийин байкап көрөбүз дегенче болбой.
бизнестен заказ берет 1,40 коэффициент менен, конечно, алабыз. 10 километрден берип атат. Так, Кудай буйрса, почим башталды. Биринчи заказ башталды дегендей. Кыскасы, достор, биринчи заказды таштадым Левобережныйга. Тетиги Беломорскийден Левобережный Химкиге чейин 13 мүнөттө 1000 канча болду? 1014 рубль болду. Азыр офисти көздөй кетип баратам, линиядан чыгып коюп. Хавал жульондорду чыгарганбыз. Ошол хавал жульондорго кече лицензия тапшырганбыз. Ошол лицензияны текшерип коюш керек болуп атат. Отказ келдиби, келген жокпу? Карап берсере. Ошо бир аз жумуштар бар эле. Биздин офиске если чо келсеңер болот. Жолдомо кагазы керек болсо, страховка, лицензия, карточка фрахтовщика, кисарт, бардык документтерди жазап беребиз, жардам беребиз дегендейчи. Путевой проезд Элбеки адреси. Биздин паркка кошулсаңар болот. Паркты да реклама кылып кетейин, эми жаман көрбөгүлө. Парктын эле айтып өткөн депчи. Ошон үчүн видео тартып атам да. 1% парковый самозанятый кылып кошуп атабыз. 1%тен вывод моментальный. Жолдомо кагазы бекер. Кыскасы биз аркылуу кошулуп иштесеңер болот. Яндекске огородный проездге баратканда чалып койгула, очередь алып туруп. Жарым саат, 1 саат калганда чалып документтериңерди жөнөтүп койсоңор, кошуп коебуз. Фотоконтролдон өтөсүңөр дагы огородныйга кирип, Яндекске кирип чыгып туруп эле жарым сааттан кийин уже иштеп баштайсыңар. Парковый самозанятый болупчу. Парковый самозанятыйдын кандай плюстары бар? Акчаңарды парктан, как обычно эле, парктан сразу чечип аласыңар. Прямой самозанятыйдын билесиңер минусу. Акча эртең түшөт, бүрсү күнү түшөт, бүгүн иштеген акчаңарчы. Непонятно да, качан түшөт экен. Ошон үчүн парковый болуп иштесеңер деле болот. 1%-тин немесин карабайчы, көзүн карабай. Кыскасы бардыңарды чакырам, бардыңарды күтөм, биздин парк менен кошулуп иштегиле. Машина действительно жакшы экен, бирок машина жакты. Эң эле вот минусу то, что комплектациясы бомж болгон, ошону жаккан жок. Хотя бы вот минимальный комплектация болгондо жакшы болмок да. Бирок негизи буну деле көбү билбейт экен. Бул комплектацияда деле автоторможение бар, бул комплектацияда деле неме бар, автопарковка бар. Кыскасы буда деле көп функциялары бар негизичи. Буну деле көбү билбейт экен. Подсветкасы жок, бунун подсветкасын коюп койсо болот 30 000 рубльгачы. Постепенно буну жазып алса болот. Эми АМЖ пакет кылыпчы, бирок заводдон чыкканга жетпейт эч нерсе. Заводдон кандай болуп чыкса, ошол все равно канча жазасаң деле все равно заводдой кылып жаза албайсың. Ошону билип коюш керек. Любой нерсени жазса болот, бирок завод есть завод дегендейчи. Тартыштары жакшы экен, бирок мунунчу 190 канча аттын күчү экен. Негизи бул комплектациядагылардын мотору неме болот, 184 аттын күчү болот. Тартыштары бир аз разница бар экен, все равно 10 канча аттын күчү болсо деле все равно роль ойнойт экен. Ал үстүнө машина свежий болгон үчүн мага жагып атат кыскасы. Бирок чота шумна болуп атат. Мотордун үнү салонго чейин аябай угулат экен, как будто мындай дизель айдап бараткандай болупчу. Анан колесный аркалардын шумдары дагы угулуп атат мага. А так в целом машина жакшы экен. Башка сулууларга карабай.
Так, жигиттер, саат канча болуптур? Саат 8 болду. Офиске барып, офистен чыгып, андан кийин 2 заказ кылдым. 3-чү заказга келдим азыр. Бул центрге барат экен. Центр жакка барат экен. 19 мүнөт дейт. 3 заказ менен 3000 рубль иштедим бүгүн. Кыскасы жумуш ошондой. Коэффициент менен пока заказдар жок. Бир заказды жарым саат жүрдүм, 1,5 рубль катыштадым. Экинчи заказды 40 мүнөт жүрүп 1800 рубль катыштадым. Жаш балдарды башта урутушту. Даңкылдаган музыкаларын коюп алыпчы. Так, саат 9 болду жиги. Жарым саатта 2436 рубльга жеткирдим. Азыр мойкага баратам, машинаны бир сыйра чайкап. Албаза чото машина чаң болуп кетти, чересчур. Барып машинаны чайкап туруп, андан кийин кайра чыгам жумушка. Оставайтесь со мной деп коеюнбу? Бензин да куюш керек болуп калды, кызыл куюп калды. Так, достор, жаңа эле бир заказды жеткиштим. Тетик Сокол жактан могу Долгопрудныйгач 25 мүнөт алып келдим 1800 рубльга. Анан неме экен да? Эки дос бала, анан кийин бир тиги досунун девушкасы бар экен, ошо 3 киши экен. Астына отуруп алды, бирөөчү аябай кыжырга тийген, мындай неадекватный орус, мындай нацист экен, аябайчы. Сүйлөнүп, мындай пассивный агрессия деп коет го, ошондой сөздөр менен тийишип келатты. Тиги дос болсо жөн деп улам кечирим сурап, кичине ичип алган досубуз кечирип коюңуз депчи. Ошондой кылып келип атты. Жаман жимге тийди. Келгенчечи нерв кашайып, араң эле чыдап келдим. Айтат, канча болду келгениңе Киргизиядан депчи. Үйлөндүңбү, эмне болдуң депчи. Аялың бияк орусбу же орус эмеспи депчи. Аялым орус деп койдум, православная депчи, русская православная депчи. Дезем болсо, деп шок болуп калды эле кайра. Тамаша деп койдум. Өзүнө жараша неме болду да, ответ болду да. Анан кайра ошентип калсам эми, ты как бы водитель мындай андай личный суроолорду бербей водительге депчи. Досум мындай адекватный экен да, постоянно бизнес чакырып жүргөн эмес экен, адам экен. А тиги болсо мындай редко эле чөт окшойт, мындай бизнес таксигечи өзүн алып жүргөндү билбейт экен да, кыскасы. Ошондой, достор, бизнесте деле ошондой эконом сыяктуу пассажирлар болот. Андан экономдон да хуже пассажирлар болот. Экономдого түш деп түшүрүп саласың, а бул бизнесте болсо анте албайсың да, тилекке каршычы. Ошонусу минус. Достор, жаңа эле бир клиентти алып келдим да, бир заказдычы. 39 мүнөт алып келдим 1913 рубльга, мынакей. Эшикти ачып берем деп аял киши болчу. Жашы где-то бир 40тан ашып калган эле го дейм. Эшикти ачсам карап турат түшпөйчү. Анан кийин мынтип карасам, мага колун сынып туруптур да. Анан колунан мынтип тартып анан түшүрдүм да. Анан кийин басып кетти. Ошо аябай күлкүм келди мен негедир. Ошо иштеп жүрөбүз. Жумуш жакшы. Негизи мен ойлоп койдум, Комфорт Плюска караганда бизнес тарифте заказ көбүрөөк болот окшойт. Же машина аз болгон үчүнбү бизнесте? Комфорт Плюста машина көбүрөөк болгон үчүнбү? Комфорт Плюс менен иштеп жүргөндө бир аз күтүп калып аткам өткөндөчү. Бизнесте иштеп жүрөм азыр, тындырбай эле берип атат. Мисалы, по делам домой бассаң дагы бизнестен сразу эле заказ берет. Мисалы, немеде Комфорт Плюста болсо бир аз күтүп калат экенсиң. По делам же домойду күйгүзсөң. Комментарийге жазып койгула оюңардычы. Силердин оюңар кандай, ошол боюнча
Айбис болсо видеону улантабыз, жумушту улантабыз дегендей. Кеттик. Нуржигит Кадырбеков келиптир Москвага. Азыр по деламды коюп, Кудай буйрса ВДНХ жака барайын деп атам. Нуржигит Кадырбековдун немесин выступлениясын көрөйүн деп, берки талант тозун алып коюптур, билет. Ошол чакырды эле барып көрүп келебиз. Буйрса. Так, достор, 27 мүнөттө алып келдим. 1917 рубльга 1.6 менен алгам. Жумушту улантабыз. ВДНХга кетип атам азыр мен. Нуржигит Кадырбековго кыскасы арендадан тышкары, эгерде аренда бир 4000-5000 болсо, арендадан тышкары напрягаться этпей, бир күндө 10.000 иштеп койсо болот экен да, смело элечи. А так напрягаться этип бир 12 саат, 10 саат, 12 саат иштесе 20.000 деле чыгат окшойт. Могу выходной күндөрүчү, суббота, воскресенье, пятница күндөрү. Кыскасы жумуш жакшы болуп атат Москвада. Бизнес таксиге иштесеңер болот. Анан да бир нерсени айта кетейин. Эгерде Москваны билбесең, орусчадан кичине слабыйраак болсо, анда бизнес такси эмес, Комфорт Плюста иштеген эле ылайыктуу, ошол эле жакшы болот окшойт. Анткени Комфорт Плюс менен бизнестин суммасы, разницасы бир аз эле. Бирок бизнес таксиде требование өтө күчтүү да, өтө чоң. Суу алыш керек, машина таза болуш керек, орусчаны билишиң керек, шаарды билишиң керек, эшикти ачып беришиң керек. Кыскасы требование өтө көп да. Ошондуктан ойлонуп көргүлө жакшылап. Эгерде бизнес класска өтөм, бизнес класска экзаменден өтпөй калдым, кантип өтсө болот, анан машина алып койгом деген адамдар көп. Негизи ошондой адамдар көп жазышат магачы, жардам берип кой экзаменден өткөрүп, эми өткөзүп берет, канча сомго өткөзүп берет дегендер дагы бар да. Ошондуктан неметкиле байкагыла достор. Эми тигиден деле иштесе болот, будан деле иштесе болот. Эгерде машинаңар өзүңөрдүкү болсо, бизнес класста иштеген жакшы. Путевой лист толтуруп, лицензия алып, андай проблемалар жок да, бирок минусу то, что выделенка жок ошонусу. И заказдардан да, мисалы, бизнес класс деле күтүп каласың, бизнес эменичи, тариф деле. А Комфорт Плюс болсо, комфортту күйгүзө коесуң, экономду күйгүзө коесуң, выделенкага түшө коесуң дегендейчи. Анда өзүнүн плюстары бар, өзүнүн минустары бар. Ошон үчүн өзүңөр ойлонуп жакшылап көргүлө. Ушу менен видео аягына чыкты. Кудай буйрса, эмки видеолордо дагы кызыктуу темаларды айтканга аракет кылам. Бул видео жакса лайк басып, комментарий жазып койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Нуржигит Кадырбеков агайыбызды кол чабуулар менен залга чакырып алсак калат. Кадыра кол чабып туралы.